Кыргызстан алга. Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Чикагодан жалындуу салам. Бүгүн 22 апрель. Көчө күнү Чикагога абдан кеч келип калдым. Инилер менен кезигип, Кудай буйрса MW компаниясы менен келишимге келдик. Мен эми Кудай буйрса инилер менен MW компаниясында компаньон катары иштемей болдум достор. Бул абдан жакшы жаңылык болуш керек. Көптөгөн мекендештер айтып жүрчү, Алмаз байке траковый компания ачыңыз деп. Биз башынан баштабасак дагы Нурсултан иним 4 жыл мурун ачкан MW компаниясына компаньон болуп, чогуу трак компаниясын алдыга тартканга аттанып жатабыз достор. Мен көчө күнү бул районго келгем, абдан кеч келип калдым сүйлөшүүлөрдөн кийин. Бул жакта менин бир тууган кайным жашайт. Азыр абдан эрте турдум достор. Эмнеге эрте турдум? Бизге конкурент болсо дагы көп жылдан бери ачылган, билбейм, 9-10 жыл болуп калыптыр ачылганына. Globe Transportation деген компанияга барып келейин деп атам. Бактияр иниме Баха деп коюшат экен, таанышып, Globe Transportation компаниясындагы сиздерге тааныштырып коеюн. Мен ал жака барып, Globe Transportation компаниясын мактаганы барган жокмун достор. Болгону гана сиздерге тааныштырып коеюн деп атам. Акыркы күндөрү абдан жакшынакай сөздөрдү угуп атам. Абдан чоң компания, 300дөн ашык трагы бар. Айдоочу болуп кирген мекендештерге жакшынакай жүк таап берип, иштерин кылып жүрүшөт деп. Азыр бул жактан болгону 6 майыл экен. Алар жумушка келдиби, келген жокпу билбейм, бирок колдон келсе эртерээк барып, Globe Transportation компаниясын сиздерге көрсөтүп коюп, видео тартуулап, андан кийин өзүбүздүн деп айтып койсок болот, MW компаниясына барып ишибизди улантабыз. Достор, мен ушул күндөн баштап жолго чыкпайм. Трак айдоочулукту тыштадым. 9 жылдан бери иштедик. Анча-мынча ден соолукту бердик. Өзүм айдоочу болуп иштедим. Айдоочулардын көйгөйүн билем. Кудай буйрса, биздин MW компаниясына дагы арналган көптөгөн видеолорду чыгарабыз. Көптөгөн мекендештер келишет. Ар бир мекендешке тууганча мамиле жасап, жолдо калтырбай, настроенияларын бузбай, сыйлап, сый мамиле жасап, чогуу иштешкенге аракет кылабыз достор. Ар бир нерсе кичинекей нерседен башталат. Биз Кудай буйрса өсөбүз деген ойдобуз. Анан өскөн сайын көптөгөн жакшынакай нерселерди жасап турабыз. Анан убакыттын өтүшү менен акырындан чоңойгон сайын ошол биздин мекендештерге, биздин трак айдоочуларга жакшынакай мамиле жасап, жылына бир көрөбүз 2-3 жолу чоң банкеттерди уюштуруп, баягы природа деп коет го, ошол жака чыгып, пикниктерди уюштуруп, биздин айдоочулардын көңүлүн түшүрбөгөнгө аракет кылабыз. Трак айдоочулары, менин оюмча, трак компаниянын мотору. Эгерде трак компанияда трак айдоочулары жок болсо, ал трак компания эмес да. Ошон үчүн ар бириңиздерди MW компаниясына чакырабыз. Эми кааласаңар бизге келгиле, кааласаңар башка компанияларга баргыла, кааласаңар мен азыр тарта турган Globe Transportation компаниясына барыңыздар достор. Бизде эч кандай кызганыч жок. Ар кимдин өзүнүн укугу достор. Ошон үчүн мен дагы Баха иниме кезигип, ошол жакшы бир өзүбүзгө конкурент болсо дагы деп атам да, ичкүйдүүлүк кылбай, Globe Transportation компаниясын көрсөтүп, тартып, сиздерге тартуулап, анан сураштырып көрөсүздөр. Эгер видеодо айткан сөздөрү компаниясы жакса, аяка да барып иштеңиздер. Абдан жакшынакай компания экен. Уже Манас Экспресс компаниясы ачылган убакта ачылыптыр. Блогерлер тартпагандыктанбы, же баягы
телевизорго деп коелу түшпөгөндүктөн маалымат көп болбоптур. Мен деле жакында билдим. Азыр барабыз, көрөбүз. Андан кийин MW компаниясына барып, чогуу иштете турган, ошол компанияны астыга сүйрөй турган инилер менен сиздерди тааныштырып, анан жумушка киришебиз. Ушул видеонун астына эмне деп жазып койсом. Кош келиңиздер. Жазбай эле коеюн. Кош келиңиздер достор. Көбүңүздөр мени билесиздер. Көптөгөн мекендештерди колдоп жүрөм, чакырып жүрөм. Дагы көптөгөн мекендештер келет Америкага. Кудай буйрса, чогуу иштешели. MW компаниясы алга. Абдан сонун районда жашайт кайным. Абдан тыч, Шамбург деген район. Кудай буйрса достор, иш жакшы болот деген ойдомун. Кудай буйрса мен дагы бир жайында Чикагога көчүп келгенге аракет кылам. Анда кеттик достор. Баха инибизге кеттик. Globe Transportation компаниясына.